Шымкент бул жандуу шаар. Анда заманбаптык менен байыркы маданият айкалышып турат. Бул жерде боз үйдүн чыныгы элементтерин индустриялык аймактардын фонунда көрүүгө болот. Дал ушул жерде Алтын Орда үй галереясы жайгашкан. Бул үй бүлөлүк борборго каяктан болбосун, Москваданбы, Нью-Йорктонбу же Хоккайдодонбу туристтер сүрөткө түшүү үчүн эмес, жаратуу процессинин бир бөлүгүнө айлануу үчүн келишет. Бир караганда бул кадимки эле үй, бирок босогодон аттарың менен ар бир буюмунда маани жана кылымдар бою топтолгон билим катылган өзгөчө мейкиндикке сүңгүп киресиң. Сол адамдан сураңызчы, кай үйдү кайга коеюн деп билбейт. Айтат осындай деп. Адамдан уюуну кайсы жерге, кантип жайгаштырасың деп сурасаң, жооп бере албайт. Болгону ошентиш керек деп коет. А мен мисалы формула тапкандай болдум. Жакшы ниетмен жасасаңыз болот сол. Сондай нерселермен жасап, енді мен ата-бабаларыбыз бир нерсе жасаганда, аны жакшы ниет менен жасаган. Эгер жакшы ниет менен жасасаң, баары ойдогудай болот. Мына ушундай жол менен жасоо керек. Нерсеңиздин баарын табигатка саңызчы болду. Өтө философиялык мәни, мағынасы өтө жогору. Мен тапкан формула дегеним илимпоз катары ачкан ачылыш эмес. Жөн гана эмне жөнүндө ойлонсоң, аны табият аркылуу өткөр. Бул абдан терең философиялык ой. Одан кейін жасылы, қызылы, сарысы, көккө дейін баруы. Мына киіз үйіміз әлем ғой. Соны істеңіз. Қателеспейсіз. Табиатты карачы, канаттуулар асманда, бактар жерде, тамырлары жердин алдында, жердин астында оор катмарлар. Андан кийин жашыл, кызыл, сары, көк баар бар. Биздин дүйнө бүтүндөй бир аалам. Ушуга жараша иш кылсаң, жаңылбайсың. Ата-бабанын нерсеси бәрі қалыптасқан. Осы бағытта келатыр. Сондай деп ойлаймын. Бул галерея сүрөтчүлөрдүн, кол өнөрчүлөрдүн жана колдонмо искусствонун усталарынын династиясы болгон Бейсбековдор үй бүлөсүнө таандык. Алардын тарыхы бул салтты сактап калуунун эле эмес, кол өнөрчүлүктү жашоонун бөлүгү, миссиясы жана дүйнө менен сүйлөшүүнүн жолу катары көрүүнүн тарыхы. Үй бүлөнүн түп атасы Байсбек Отрар аймагындагы тери жана кийиз менен иштеген кадырлуу уста чебердин бири болгон. Анын колунан жаралган курлары, ээрлери, килемдери өзүнүн кооздугу менен бааланып, байлыктын белгиси катары кабыл алынып, муундан муунга өткөрүлүп келген. Ал эми Бейсбековдордун үй бүлөсүндө муундан муунга талант менен чеберчилик берилет. Ошентип алардын жөнөкөй үйүндө убакыттын өтүшү менен бүгүн бүтүндөй өлкөгө белгилүү болгон мейкиндик жаралды. Бейсбек бабамыз осы оңтүстүктө үлкен белгилүү шебер. Биздин бабабыз Бейсбек Казакстандын түштүгүндө белгилүү уста болгон. Ал бир туугандары жана достору менен чоң устакананы ачкан. Кызын узатканда, балдарын үйлөндүргөндө соларга көптөгөн казак. Үй бүлөдө чоң окуялар болгондо үйлөнүү үлпөтү, келин узатуу, ал салттуу казак буюмдарын жасачу. Бала шагаларыбызга шеберханада жумуш жасап, кичкене азыр биз да балдарыбызга биздин жолду улантып жаткандарына устаканада иштеп, алгачкы акчасын табууга мүмкүнчүлүк берип жатабыз. Бирок албетте аларга багыт берип, кеңеш айтып турабыз. Булар осы өнерге қазір кызыгуучулукпен карап, балдарыбыз бул искусствого кызыгып, аны терең изилдөөгө аракет кылып жатышат. Биз ар бир затты үйрөткөндө онун биринчи тарыхын айтамыз мына үйрөнүүчүлөргө. Бейсбековдордун үйүн жөн гана турак жай деп айтууга болбойт. Бул бир эле учурда устакана, галерея, окуу залы жана маданий борбор. Алтын Ордо үйүнүн босогосун аттаган туристтерди адаттагыдай кит эмес, үй бүлө мүчөлөрү өздөрү тосуп алышат. Алар үчүн меймандар менен баарлашуу жашоонун ажырагыс бөлүгүнө айланган. Биринчи кабатта устаканалар, бул жерде чоң жыгач үстөлдүн үстүндө тери табактары, боелгон жүндүн боосу, жаркыраган таштар жана орнамент трафареттеринин бөлүктөрү тизилген. Ушул эле жерде кыздары жүздөгөн кездеме кесиндилеринен символдорго бай сүрөттөрдү жаратып жаткан гобелендер турат. Жанындагы бөлмөлөрдүн биринде токуу станоктору жайгашкан. Бул жерде алаша токулат. Ал казактын боз үйүн кооздоп турган салттуу токулган кийиз, килем. Экинчи кабатта даяр эмеректердин галереясы. Бул жактан ала кийиз, гобелен жана алаша, териден жана күмүштөн жасалган курлар менен баштыктар, чачыктуу улуттук баш кийимдер жана колдон жасалган кийиз панолорду көрүүгө болот. Бул эмгектердин көбү адаттагыдай эле дүйнөнүн булуң бурчтарына тарап кетет. Улуттук кол өнөрүбүз мына күчтүү дәрсе.
Бізді мынау Қазақстан шеберлер одағымен үлкен Биздин улуттук кол өнөрчүлүгүбүз бул улуу мурас. Биз Казакстан Усталар союзунун мүчөлөрү катары чоң фестивалдарга барып турабыз. Ал жерде профессорлор келип лекцияларды окушат. Кээде 2-3 сааттык дарс жашоону толук өзгөртүшү мүмкүн. Бір мысалын айтайын. Мысалы тыңдап бір Жаштарга бир мисал айтайын. Бир жолкусунда бир мугалим айрым усталар өз иштерин башкалар көчүрүп албасын деп көрсөтпөй жүрүшкөнүн айтып калды. Ошондо ал айтты: "Эгер алдыңкы болгуң келсе, өнөрүңдү жашырба. Биринчи болгуң келеби? 1000 адамды үйрөт." Сиздер өнөрдө алдында болгуңуз келсе, өнөрлөрүңүздү жашырмаңыздар деді. Болгуң келе ма деді. Эгер ошол 1000дин ичинен сен дагы деле эң мыктысы болсоң, демек чыныгы биринчисиң. Эгер сен өнөрүңдү сактап, эч кимге үйрөтпөй, өнүктүрбөй, жол көрсөтпөй калсаң, анда сен биринчисиң. Бирок бул баалуулук эмес. Оны бирөө үйрөнгөн кезде ол уже экинчи болуп калат. Ал одан да сен 1000 адамды үйрөт дагыны бола аласың ба? 1000 адамга үйрөтүп, ошолор менен тең тайлаш. Мына ошол чыныгы өнүгүү. Айып эмес. Өзүң үйрөтүп атсың. Ол сени дамытат. Шымкенттеги колледждердин студенттери сааттап Бейсбековдордун үйүндө отуруп, байыркы кол өнөрчүлүк ыкмаларын жана алардын философиясын үйрөнүшөт. Болотбектин айтымында үй бүлө үчүн эң маанилүүсү жүндүн кантип ийрилгенин көрсөтүү эмес, ар бир оюунун эмне мааниси бар экенин түшүндүрүү. Биздики жаңағы ой өрнекте ғой. Биздин эл байыртадан бери эле ою, оймо чиймелери менен белгилүү болгон. Алар сүйлөйт десек болот. 60-жылдары самовар гүл оюусу мода болгон. Кийин шатыргүл пайда болду. Шатыргүлдү көп тогуп жүрүп, сол 80-жылдардан тарта роза гүл, жаныбарлардын элестери сыяктуу ар түрдүү оюулар кошула баштады. Биз негизинен казактын оймо чиймелерин колдонобуз. Кочкор мүйүз жана анын көптөгөн түрлөрүн. Осы килемге биз ою өрнекти, мүйүздер, неше түрлүү сондайды саламыз. Эртең менен эрте башталган жумуш кечке чейин уланат. Меште чай кайнап, үстөлдүн үстүндө жаңы бышкан нан турат. Иш үстүндө оюудагы символдор, композиция, ар бир элементтин артындагы маани тууралуу баарлашуу жүрөт. Бейсбековдордун үйүндө оюу жун гана кооздук эмес, ар бир элементи терең символиканы алып жүрөт. Бир жерде усталар оюуну китеп деп аташат. Аны окуу, түшүнүү жана урматтоо керек. Кочкор мүйүз казак колдонмо искусствосунда эң көп колдонулган оюу. Ал береке, төрөлүү, уруунун күчүн билдирет. Килемде үйдү коргогон белги, кийимде байлык тилеги. Жоогазын Бейсбековдор өзгөчө жактырган символ. Себеби ал түштүк Казакстандын, алардын мекенинин символу. Оюуда ал жашоо, жаңылануу, түп тамырга болгон сүйүүнү билдирет. Биз жоогазын түштүк Казакстандын символу экенине сыймыктанабыз. Бүгүнкү күндө илимий түрдө далилденгендей, дүйнөдөгү бардык жоогазындардын түптеги дал ушул Казакстандан. Өзгөчө анын түштүк аймагынан башталат. Биздин түштүк аймакта кол өнөрчүлөр ушул жоогазын оюусун абдан көп колдонушат. Сайма саюуда да, жыгач оюуда да, зергерчилик искусствосунда да. Биз жоогазындарыбыз менен өзгөчө сыймыктанабыз. Бул сыймык менен биз чоңойдук. Ал сүйүү сезими бала кезден бери жан дүйнөбүздө жашайт. Уста адамдын колунда оюулар жанданып, өнөр мурдагы доордун калдыгы бойдон калат. Бейсбековдордун үйүндө ал муундардын тирүү тилине айланат. Эгер салтты сактагың келсе, аны айнектин ичине жаап сактаба, аны башкаларга үйрөт. Бул сөз үй бүлөнүн ураанына айланган. Бейсбековдордун үйүндө өнөр сыр катары жашырылган дептерлерге жазылып берилбейт. Бул жерде билим ачык. Студенттер, усталар, балдар, туристтер ар бир адам үйрөнө алат. Бұл өнер біздің ата-бабаларымыздан келіп жүр, сосын Бул өнөр ата-бабалардан калган. Ошондуктан биз аны казак стилинде улантып өнүктүрүшүбүз керек. Бизди дал ушинтип үйрөтүп келишкен. Осы кол өнерди алып кетсин деп бизге үйрөтүп жүр. Бул жакта биз 20 күн практика өтөбүз. Колдонмо искусствонун көптөгөн түрлөрүн үйрөнөбүз. Биз осы Берик агайымыздан көптөгөн колдон буюмдар. Азыркы учурда биз Берик агабыздан ар түрдүү кол менен жасалуучу буюмдарды үйрөнүп жатабыз. Анын бири казак символдорун металлга түшүрүү. Өзүңүз деле көрүп турасыз. Бул келечекте абдан керектүү, кадыр барктуу иш. Негизи былай карасак, өмүрдө эртең үлкен болашакта
өте керек жұмыс. Адамгершіліктай. Бул жерде ар ким жаратуу процесси менен жакындан тааныша алат. Бир эле күндө меймандар жүндөн кооз элемент жасоону үйрөнүшөт. Алаша токуп көрүшөт. Ою түшүрүлгөн тери брелок тигишет. Кол баштык же кооздук үчүн чачык жасап көрүшөт. Эгерде шашактын өзүнө келет, Чачыктын өзүндө терең маани бар. Маселен, бул өрмөк, эне өрмөгү деп аталат. Ал энеден көп тукум тарашын тилөө дегенди билдирет. аталады. Мисалы, анадан тараган урпак көп болсун деген мағынаны билдирет. Ал эми бул түйүн байыркы казактын бакыт түйүнү. Аны түйүп жатканда бакыт үйдөн кетпесин деген тилек айтылган. Бак кетпесин деп осылай түйүп коятын болган. Бардык жиптер бул жерде үзүлбөйт, узартылып, үзүлбөгөн бир жиптен жасалат. Бул өмүрүңүздө үзүлбөй узак болсун деген тилекти билдирет. Ниетте жасалады. Мынау мончактары бул Мончоктор бул жерде жөн гана кооздук үчүн эмес, символ катары да колдонушат. Балдарыңар мончоктой кооз болсун, тукумуңар көп жана ден соолукта болсун деген тилек менен. деген мағынаны билдирет. Алтын Ордонун өзгөчө табияты кечкисин ачылат. Туристтик топтор тарап кеткенде, көчөнүн ызы чуусу басылганда, үйдүн ичи шам чырактар менен жарыктанып, устакана жылуулукка толот. Бейсбековдордун неберелери да жаратуу процессине толук катышып, эмгекке аралашат. Кичинекей балдарга үйрөтүү оюн аркылуу жүрөт. Бул абдан табигый жана жеңил ыкма. Мындай ыкма үй бүлөлүк иштин баалуулугун көрсөтөт. Бул жерде тигиш үйрөтүшпөйт. Бул жерде маданиятты түшүнүүгө, тамырга урмат менен кароого, жөнөкөй көрүнгөн оюулардын артындагы терең маанини көрүүгө үйрөтүшөт. Мынау биздин столумуз болса, мынау шексиздик оюу. Бул дегениңиз Бул биздин үстөл. Ал эми бул ою түбөлүктүү деп аталат. Бул үй бүлөгө арналган тилек, оюулар аркылуу айтылган. Үй бүлөдө бакыт, ынтымак болсун, баары жакшы болсун деген сыяктуу тилектер. Биз тилеген кезде ар адамга айтады, орны жоголмасын. Ата бабанын жалгасын табып. Андан кийин тилек айтканда ар дайым айтабыз. Уругуңуз үзүлбөсүн, ата баба мурасы улансын. Бул текемет биздин үй бүлө үчүн арналган. Карасаңыз, бул жерде 9 кочкор мүйүзү бар. Себеби азыр биздин үй бүлөдө 9 адам. Ошондуктан так 9 ою. Эми карап көрсөңүз, кээде бул оюулар кайдан чыгат, кандайча жайгаштырылат деп сурашат. Мисалы, бул жер боз үйдүн сырткы бөлүгү кереге. Бул оюулар керегеге илинген чачыктар. Бул майрамдын, кубанычтын, тынчтыктын жана берекенин символу. Енді шашақтарды алатын болсаңыз, оның мағынасы жаңағы мейрамның. Ал эми сырткы көрүнүшкө карасаңыз, килемдерде, алашада, ар бир иште биз тумарларды колдонобуз. Алар көз тийүүдөн, жамандыктан коргош үчүн коюлат. Өзүмүздүн тумаршаларыбыз бар ғой, жамандыктан, көз суктан, сондайдан сактасын деген. Үй бүлө өзүнүн галереясы тууралуу социалдык тармактарда активдүү баракча жүргүзөт. Алар болгону жасаган иштерин гана көрсөтпөстөн, бул өнөрдүн тарыхынан кызыктуу фактыларды, өзгөчө оюулар жөнүндө баяндап, кол өнөрчүлүк процесси тууралуу кыска видеолорду да тартышат. Бул салтты жаңы муун үчүн жандуу жана жеткиликтүү кылып көрсөтүүгө мүмкүндүк берет. Жаштар, туристтер, студенттер казак кол өнөрчүлүгү тууралуу маалыматты жөн гана китептерден эмес, заманбап медиа аркылуу да ала алышат. Біз отбасымызбен тек казакый накышта ою. Биз үй бүлө катары бир багытты тандадык. Бул казак оюулары менен кооздолгон буюмдарды жасоо. Анткени дүйнөгө биз ким экенибизди көрсөтүш үчүн дал ушул тармакта эмгектенишибиз керек. Казак экенибизди көрсөтүп, таанытуу үчүн тек осы багытта жумуш жасап жатырмыз. Эгерде бир жолу чет элдик мейман келип, мындай кеңеш берген. Эгер дүйнөнү багынткың келсе, өзүңдүн элиңди жана маданиятыңды чагылдырган иштерди жарат деп. Көрсөтөтүн дүниелерди жаса деп, бизге бир киши жаңагыдай чет элдин бир киши келген кезде сондай бир. Мен ойлойм, ар бир казактын канында өз жерине болгон сүйүү бар. Эгер ар бирибиз ушул сүйүүнү искусство аркылуу билдире алсак, анда дүйнөгө өз элибизди жана маданиятыбызды дал ушул элдик колдонмо искусство аркылуу тааныта алабыз. Биздин өнөрүмүздү сол кол өнөр менен көрсөтүп, бүкүл әлемге солай чыккымыз келеді. Үй бүлө эл аралык долбоорго активдүү катышат. Чет өлкөлүк кол өнөрчүлүк мектептерине онлайн мастер-класстарды өткөрүп, дүйнөнүн ар кайсы бурчунан келген усталар менен байланыш түзүп келет. Бүгүнкү күндө Алтын Ордо галереясы энтузиазмга негизделген үй бүлөлүк устакана. Бирок туристтердин саны улам өсүп жатат. Казак колдонмо искусствосуна болгон сүйүү, дүйнөлүк кызыгуу да артууда. Ошондуктан Бейсбековдордун үй бүлөсү чоң максат койгон. Бул Шымкентте казак кол өнөрчүлүк борборун ачуу. Бул борбордо кийиз, тери, току,
зергерчилик жана керамика боюнча устаканалар иштейт. Ал жерде да кадимкидей музейдегидей жымжырттык болбойт. Бул жерде үн болот. Кайчык ыркып, күмүштөн жасалган илгичтер шыңгырап, үстөлдөн мончоктор томолонуп түшүп, мейкиндикке тери менен жаңы бышкан ысык нан жыттанат. Ал жерде жандуу маданият болот.